Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн музыка сабагы 1-чейрек 7-сабак. Сабактын темасы балет искусствосы. Ля минор тональности. Бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөнөбүз? Окуучулар балет искусствосы жана кыргыз балети жөнүндө түшүнүк алышат. Кыргыз жана дүйнөлүк балет чеберлери жөнүндө билишет. Балет искусствосу менен таанышуу аркылуу окуучулар толеранттуулукка, дүйнөлүк жана кыргыз опера жана балет музыкасын сүйүүгө, маданияттуулукка, патриоттуулукка тарбия алышат. Балет искусствосы. Балет италиялыктардын балетто сөзүнөн алынган. Ал ыргактуу кыймыл-аракет жана бий каражаттар аркылуу айтылуучу ойду, чыгарманын мазмунун көрүүчүлөргө жеткире алган сахна өнөрү. Жалпы драматургиялык пландын негизинде балет музыканы, сүрөт өнөрүн өзүнө камтыйт. Балет алгачкы жолу Европада пайда болгон. Алгачкы балет спектакли Италияда 15-16 кылымда, Францияда 16 кылымдын экинчи жарымында жаралган. 18 кылымда Англияда, Австрияда, кийинчерээк Францияда өз алдынча сахна өнөрү катары толук калыптанган. Россияда болсо балет искусствосу 1730 жылдан баштап сахнада үзгүлтүксүз коюла баштайт. Франция менен Россиядагы балет өнөрүнүн табылгылары романтикалуу балеттин жаралышын шарттайт. Бара-бара бийдин жаңы түрлөрү, аялдардын аяк учу менен бийлеши пайда болот. Балетмейстер. Балетмейстер балетти койгон адам. Ал бийдин кыймылдарынан баштап сахнанын жасалгасына чейин көңүл бөлөт. Балет искусствосу сүрөтчү Эдгар Деганы ушунчалык кумарланткандыктан, ал балериналар тууралуу 1,5 миң сүрөт тартып, Гиннестин рекорддор китебине кирген. Ошондой эле атактуу Ак куулар көлү, Германиядагы Фишен шаарынын жанында жайгашкан көлдөгү ак кууларга таасирленип жаралган. Ал эми кыргыз балетинин башаты 1926 жылдан башталат десек болот. Ушул жылы биринчи музыкалык драмалык студия ачылган. 1942 жылы опера жана балет искусствосу негизделген. 1944 жылы балет жылдызы Бибисара Бишеналиева Кыргызстанга эле аты чыкпастан дүйнөлүк аренага чыга алган. Чолпон балети 139 өлкөнү кыдырып, кыргыз элинин маданиятын, искусствосун элге тааныткан. Бул кесиптин мыкты чеберлери катары Чолпонбек Базарбаев, Айсулуу Токомбаева жана башкаларды айтып кетсек болот. Башкача айтканда, Бибисара Бишеналиева, Чолпонбек Базарбаев, Айсулуу Токомбаева кыргыз балетинин өнүп өсүшүнө чоң салым кошкон таланттуу кыргыз инсандары болуп эсептелет. Балерондор жана балериналар. Балет өнөрүнө 5 жаштан 10 жашка чейинки балдар кабыл алынат. Талап катуу коюлгандыктан 100 адамдын арасынан 5-6 гана жарашы мүмкүн. Мисалы, балериналардын бою узун, сөөктөрү ичке, башы кичине, жүзү жагымдуу болушу шарт. Колдор жана дене түзүлүш. Балет искусствосунда колдор чоң роль ойнойт. Секирүү, көтөрүү үчүн булчуңдар балерондордо эң негизги ролду ойнойт. Ал эми балериналар колдун бир эле кыймылы менен эмоцияны бере билиши керек. Бий искусствосунун күчүн мындан билиңиз: кол жаңсоо менен жек көрүүнү, сүйүүнү, баш ийүүнү, жан дүйнөдөгү бороонду билдире алат. Түшүнгөн адамга колдун бир кыймылы бүтүндөй бир китепти окуу менен тең. Балериналар аял бийчилер, ал эми балерондор булар эркек бийчилер. Урматтуу окуучулар, биз силер менен азыр балет
искусствосы жөнүндө кыскача маалымат алдык. Анда эмесе азыр биз силер менен кыргыз балеттеринин бири Чолпон балетине күбө болобуз. Урматтуу окуучулар, эми жаңы ыр үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабакта Сооронбай Жусуев агайыбыздын сөзүнө жазылган Роза Аманованын Улуу кыргыз Чыңгызга деген чыгармасын жаттап ырдайбыз. Салдарылың ажайып ырдар аткан, салмактуулук, сымбаттуулук жарашкан, анык асыл, анык айкөл мүнөздү алган элең эй, батыр бабам Манастан, эй Чыңгыз, ой Чыңгыз. Bir tepkiç köydörüp büteledin adabiyat asmanın ey Çыңгыз, oy Çыңгыз. Анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлы. Бүгүн биз силер менен балет искусствосы жана кыргыз балети жөнүндө кыскача маалымат алдык. Эми мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма: теманы окуйсуңар, маалымат булактарынан балет искусствосы жөнүндө кошумча окуп келесиңер. Ошондой эле Роза Аманованын Улуу кыргыз Чыңгызга деген чыгармасын жаттап мага жатка айтып бересиңер. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.